Саламатсыңарбы менен сүйүктүү болгон окуучулары? Балдар маанайыңар жакшыбы? Келгиле анда кезектеги класстан тышкаркы окуу сабагын баштайбыз. Бүгүн силер менен биз Нурмолдонун өрөөн сепкендеги ыр менен таанышабыз. Силер жазында жер айдап өрөөн сээп жатканды көрдүңөр беле? Көрсөңөр ошону эстегиле да бул ырды окугула. Эмесе балдар эң эле алгач ырдагы кездешүүчү жаңы сөздүктөр менен таанышабыз. Алар өрөөн бул дан эгидегин түшүндүрсө, карып мусаапыр байкуш дегенди. Ырга конт коюп күнүбүздү бурабыз. Мына септим оочтап, жылуу жерден конуштап. Бул ачарыкка, мунусу алсыз карыпка. Булары курт кумурскага, мунусу сурамчыга, а бул тилемчиге. Булары саламчыга, калгандары сизге, бизге, мага. Баба дыйкан жолдошум бардык ишти оңдосун, бардык жерде колдосун. Эми буягын мен билемин, сугаттың өксү болбосун. Өңгөндө арам чөп койбосмун, арыгың кенин жабылат, корукчуң арбын табылат. Тилегим жөн, өн өрөнүм өн. Береке бек байласын бердик баба дыйканга, бириң миңдеп чайласын, о мен Аллаху акбар. Тең көрөлү пайдасын. Балдар, ырдын маанисине токтолсок, негизинен өрөөн жөнүндө, өрөөн сепкендегисинде дейт. Мына ошол жылуу жерден конуштап деп силерге түшүндүрүп жатат. Ал өрөөндү өнүп чыккандан кийин эмнеге? Ачарыкка, алсыз карыпка, корт кумурскага дагы бөлүп белгилеген. Ырды сөзсүз түрдө өз алдыңарча окуйсуңар. Ал эми бүгүнкү сабакта үйгө тапшырма. Өрөөн сепкендеги ырын жаттап менин жеке баракчама видео аркылуу жөнөтөсүңөр. Билесиңер балдар, алдыбызда 5 күн убакыт бар. Ошого чейин ырды жаттайбыз. Бүгүнкү сабактар жыйынтыкталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.